ушуга окшогон мыйзамсыз көрүнүштөрдү Ички иштер министринин ичинде эле чечилип калсын деп, мына 1 жылдан бери 2017 жылы декабрдан бери биз ушуга кайрылып келатабыз. 2017 жылдын декабрь айында Жалал Абад облусундагы ички иштер кызматындагылар батирлүү болушкан. Ал комиссиянын текшерүүсү аркылуу каралып, муктаж кызматкерлерге жаңы түшкөн кабат үйдөн берилгендиги айтылган. Мында катачылыкка жол берилип, үй жайы барларга батир бөлүнүп калган. Ал мурдагы жетекчилердин ири амалы аркылуу ишке ашып келгендигин ардагерлер аныкташкан. Квартираны жакындарына, досторуна, туугандарына гана бөлүнүп берилгени аныкталды. Мына 27 квартира эч бир семьясы жокко берген, 4 балалуу квартирада отургандарга берилбей калган. Квартира бербей коюштун жолун дагы булар изилдеп чыккан. Мамасеитов Акыл деген бар. Ошо мезгилдеги областтык ички иштер башкарманын башчысы. Ал бербей коюштун жолу ошо квартира алам деген жигитти башка жакка жылдырып бериш. Күч кызматындагы мындай көрүнүштөр токтоп калган эмес. Кызматтык которуулардагы мыйзамсыздык да көп катталган. Ал Жалал Абад облусунун мурдагы башкы милициясы Акылбек Мамасеитовдун тушунда ишке ашып тургандыгын ардагерлер айтышат. Эми экс-жетекчи сот аркылуу Жалал Абад милициясын жетектөөгө камынып баштаган. Буга ардагерлер нааразы болушууда. Мыйзамсыз жүргөн жигитти кайра алып келишке кандай карайсыздар өзүңүздөр? Бул жигит өмүрүндө бир жерде бир район шаарга, Ровудага же Говудага жетекчи болуп иштеген эмес. Вот тур областка алып келип коюп коюшту. Жалал Абад областтык ички иштер башкармалыгыны бул жигит Ош базарына айлантты. 600 сомдук дермантин патинке кийсе, бул жерге келгенден кийин орун басары 6000 сомдук чарым туфли кийип калышты. Эл менен иши жок, колундагы сотрудниктер менен иши жок. Төлкө өзүнү гана ойлоп калды деген мен ойда калдым. Азыр эми сиздер биздин дагы бир ардагерлерди нааразыланткан окуя Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө тиешелүүделген 2 гектар 67 сотук жердин Сузак районунун администрациясына өтүп кетүүсүндө болууда. Райондук бийлик бул жагдайды сот аркылуу өзүнө өткөрүп алган. Эми борбордук стадион курууга камынып баштаптыр. 1,63 гектар жерди сот аркылуу муниципалдык менчикке айыл өкмөткө өткөрдүк. 1,63 гектар 1,63 гектар жерге мындай стадион чыйдырдык. Стадион. 1,63 гектар жер жетпей калганда дагы үстүнөн 30-27 сотикти элдерден алдык дополнительно. Бүгүн мына колубузда госактыбыз бар. 1,90 жерге биздин муниципалдык менчикте Сузак айыл өкмөтүнүн муниципал менчигинде турган госакты бар. Мына кызыл госак. Күч түзүмүнүн ардагерлери менен Жалал Абад облустук милициясы окуядан кеч кабардар болгондугун айтышып, эми жерди райондук администрациядан кайтаруу үчүн сотко кайрылмай болууда. Аймактагы милициянын ардагерлери бул чечимге нааразычылыгын билгизип, кайрадан ушул жерди райондук ички иштер бөлүмүнө өткөзүү максатында облустук ички иштер башкармалыгына атайын жазуу түрүндө билдирүү менен кайрылышкан. Алардын ошол отставкадагы ардагерлер ийимдин ардагерлеринин өтүнүчүн эске алып, Жалал Абад облустук сотуна бул маселе боюнча кайрылдык. Биздин угушубуз боюнча коммерческий кеткен. Коммерческий кеткен дегени ал менчик дегени болот. Өзүңүздөр билесиздер, биз акырына чейин турабыз. Өзүңүздөр билесиздер, пресс-конференция бергенде мен мамлекет башчысыга, өкмөт башчысыга, министрге кайрылдым. Милицияны ушундай кордоп атса, каяктагы карапайым элге сөз бар. Сүйлөбөй эле коюш керек. Жалал Абад облустук милициясынын мурдагы башчысы Акылбек Мамасеитов менен байланышуу аракетибизден майнап чыкпады. Эгер бул багытта өз пикири болсо, убакыт берүү жагына даярбыз. Эске салсак, Мамасеитов облустук милицияга 2017 жылдын февралында келип, 2018 жылдын май айында Тогосторо районундагы Макмал алтын кениндеги инвесторлор менен элдин ызы чуусу аркылуу кызматынан алынганы белгилүү. Рамис Каимов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.